филологиясы факультетінде иштеп атканыма быйыл 29 жыл болуп атат. 93 жылдан тартып ушул факультетте иштеп, студенттерге сабак өтүп, колдон келишинче тарбияга салым кошуп келе жатам деп айтам. Анан ушундай бир учурларды биз баштан кечирдик, өзүбүз ошондой нерсеге күбө болдук. Бир учурда ошол студенттерибиз эртеңки күндөн эч бир үмүт кылбастан, мектепке барууну деле каалабай, китеп окууну таптакыр эле унутуп калган учурлар да болду. Ошондой учурда абдан баягыдай капа болуп, өзүнүн кылган ишинин жыйынтыгы сен каалагандай болбогон учурда сөзсүз түрдө адамдын көңүлү жайында болбойт. Муну ар бир мугалим жакшы билет. Мына ошол учур буюрса акырындык менен баягы артта калып, бүгүнкү күндө эми акырындык менен биздин студенттердин ошол китеп окуганга болгон кызыгуу сойгонуп, мугалим болууга болгон аракети күчөп жаткандыгын биз өзүбүз байкай баштадык. Мына ошондой баягы жаңыланган топтун көч башында Жигер деп аталган ушу жаштардын чыгармачылык борбору турат. Мен бүгүн таң калып отурам, ушул Жигердин уюшулганына 10 жыл болуп калгандыгына. Убакыт баягы учкан кушта бекер айтылбайт экен. Абдан тез эле ушундай күндөр өтүп кетипти деп туруп. Ушул Жигердин ушул айтарлык топтун, чыгармачылык топтун ичинде мен окуткан толгон токой студенттерим өздөрүнүн баягы жаштык жигерин ушул топко мүчө болуп алып, ошону кандайдыр бир деңгээлде жүзөгө ашырганга аракет кылып, окууну бүтүп кетишти, иштеп аткандар бар дегендей. Жигер эмнеси менен айырмаланат? Жигер деп аталган ушул топто кайдыгерликке жеңдирбеген, ушул ата-энеси тарабынан атайын бир жакшы шарт түзүлүп берилип, бул шарт деген мындай жакында окуганга мүмкүнчүлүк берип атат. Контрагын төлөп, алардын ушу келишимдик акысын ушул жерден билим алганга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Мына ошол нерсени туура түшүнүп, ата-энесинин эмгегин актап, күндөрүн бекер өткөрбөстөн, ошол студенттик жылдарда бардык нерсеге кызыгып, умтулуп жакшылыкка карай. Анан өзү гана ошондой умтула бербестен, дал ошондой айталык бир пикирлеш, идеялаш, саналаш адамдарды таап, ошолор менен биргеликте өздөрүнүн кыялдарын бөлүшүп, келечекке бир ишеним менен караган, жакшылыктан бир үмүт үзбөгөн, анан өзүнүн элине, мекенине келечекте кызмат өтөйм деп ошого өзүнө өзү таптап отурган жаштар чогулганда, мына ушул нерсе абдан көңүл жылытат. Мен акыркы бир 2-3 жылдан бери ушул Жигер менен мен өзүм дагы чогуу иштешип калдым. Анан бир нерсе байкалат да. Буларды кимдир бирөө мажбурлабайт. Атайында ушул жыйынга келдиңби, келбей катышпай койдуңбу деп туруп эч ким жоктобойт деле. Бирок өздөрүнүн каалоосу менен, өздөрүнүн ыктыяры менен келишип, түрдүү баягы өз караштарды талкуулашып, пикир алышып, анан ошол баягы айталык мен бир баяндама жасап берсем, ошол баяндаманын белгиленген саатына, убактысына дагы канааттанбастан бүткөндөн кийин дагы калып, түркүн суроолорду беришип, башка убакта деле жеке өзүмө баягы телефон чалып, бир маселелерди талкуулаганга аракет кылгандыгы бул абдан кубандырат да. Биз өзү негизи мына мугалимдер иштеп жатканда сенин сабагыңа кызыккан, сенден бир нерсени үйрөнгүсү келген, келечекте өзүнүн баягы жасай турган ишине бүгүнкү күндө пайдабал куюп аткан жаштар менен иштегенди ар бир мугалим каалайт, жана ошондон ырахат алат да. Мен мына ушул жигерчилер менен жолугуп калган учурда дал ошондой энергияны сезем булардан, ушул Жигердин мүчөлөрүнөн. Алар менен түрдүү маселелер боюнча
талаш тартыштарды уюштуруп пикир алмашуулардан рахат алам кадимкидей. Анан мына ушу бүгүн ушул учурдан пайдаланып мына 10 жашка толуп отурган жигер деген ушул жаштардын чыгармачылык уюмуна кеңири келечек дагы мындан аркы дагы улам изденүүлөрү токтолбосун, булардын катары көбөйсүн, ушинтип өздөрү башын бириктиришип баягы жаштык жигерин ушундай келечек үчүн пайдалуу болгон иштерге жумшай беришин мен каалап кетет элем.